Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты БШК дайындабайт. Алар конституция негизинде элдин талабын аткарышат, элдин өкүлдөрү шайланат. Элдин ишеничи негизинде келе турган депутаттарга 3 күн ичинде БШК мандат берүүгө милдеттүү. Бүгүн 19 күн болду. Мындай эгемендүү Кыргыз Республикасынын тарых таржымалында болгон эмес. БШК интригаларга малынбай өзүнүн иши аткарууга мажбур. Кудай бар, бүт баары алакаңа салгандай болот. Эми ушактарга өтөлү. Урматтуу мекендештер, мына 10 марттан 6 күндөн кийин 17 мартта БШК мени боюнча билдирүүсүндө кээ бир нюанстарды такташ керек деп айтылды. Ошондон кийин кызык нерсе, YouTube'да башка чет өлкөдө катоодон өткөн, ээси аныкталбаган баракчада мени жамандаган, кароолоологон маалыматтар аткан. Видеодо 100% чындыкка туура келбеген каралуу болду. Ушул видеодо 3 маселе көтөрүлдү. Аткезчилик, визалар боюнча нота жана батирим. Пункттан пунктка өтөлү. Мына биринчи пункт, Айдарбеков жана аткезчилик бул мүмкүн эмес, бул фейк. Чындыкка келбейт, эчтеке жок. Табышпайт. Экинчи пункт, виза тууралуу нота. Урматтуу эмес, каралоону жасап аткан, мени көрө албаган кишилерге бир нерсени айткым келет. Силер дипломат эмессиңер. Силер көп нерселерди түшүнбөйсүңөр. Мындай ноталар болсо, келер замат кызматтык тергөө болот. Эгер каталар келтирилген болсо, дароо чара көрүлөт. Персона нон грата болгон инсан тиешелүү мамлекетке такыр кере албайт. Такыр. А мен соңку 10 жыл ичинде бир нече жолу Түркмөнстанга барып келдим. Мындан тышкары, министр болуп турганда кесиптешим Мередов Рашид Өзгилдиевич менен бир топ жолу сүйлөшүүлөрдү алып барып, эки тараптуу мамилелерибизди илгерилетүүдө сонун жыйынтыктарга жеттик. Силер бузукуусуңар. Боордош эки элдин ортосундагы чыр чатакты чыгарууга аракет жасадыңар. Мен мындай кадамдарга барбайм. Мен мамлекетчилмин. Өмүр бою элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыктарды коргоп келе жатамын. Жана 3 пункт, бул жеке маселе. Батирим боюнча, бул батир мен 2016 жылы алдым. Расмий түрдө Оптима банкынын кредит алдым. Мына малкат бар. $50,000 алдым. Бүт квитанциялар, мына курулуш компания менен корешоктор бар, түп нускалар мына көрүп атасыңар. Анан кийин курулуш компаниянын жана кооперативдин ортосундагы түзүлгөн аксверки бар. Мына Айдарбеков карызы жок деп жазып турат. Мен бүт баары төлөдүм. Анан кийин ушул кредитти алып, мен 2009 жылдан баштап декларациямды толтурам. 2009 жылдан баштап азыркыга чейин. 2016 жылдан баштап жыл сайын 2023 жылына чейин декларацияда мен тиешелүү келишим боюнча, насыя боюнча маалымат чагылдырып атам. Ушул маалымат кимдерге керек болсо, мен силерге көрсөтө алам. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50,000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо.
страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер +7 926 826 0822, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.